Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Алия Шайгиева бүгін 23 жашқа чыкканын жазып, Парижге барган сапарына 20 евро менен калганын баяндады. Бул тууралуу мурда президент Алмазбек Атамбаевдин кызы социалдык тармактагы баракчасына таасирдүү билдирүү жарыялады. Качандыр бир кезде аркан ойго келбеген окуяларга бай өмүр баянын жөнүндө чыгарма жаза турган болсом, анда анын чейрек бөлүгү Парижге 3 аптага барып келгеним тууралуу болот. Азыр анын бирин бөлүшкүм келип турат. Парижге баргандан 3 күнөн кийин бир канча аптага жетиши керек болгон капчыгымда калган акча 10 евро экенин көрдүм. Тыйын типтерди чогултсам баары биригип 20 евро чыкты. Ал акча бир тамактанууга жетмейт. Жок, мен бардык акчамды көңүл ачууга жумшап, же урдатып алган деле жокмун. Аны кийин айтып берем. Жашай турган жерим да белгисиз эле. Бир таанышымдын үйүндө бир канча күнгө эле кала алмакмын. Ошон үчүн бир нерсе ойлоп табуу керек болду. Жанымда баштыгым, анан чоң чемоданым бар. Анын дөңгөлөктөрү менен кошо сүрөп жүрүү да оор. Адашып кетсем эмне болот? Дагы чыгым болуп жүрбөйүн деп коомдук транспортко түшүүдөн чочуладым. Алыс болгонуна карабай жөө жүрдүм. Аргасы төнгөн көчмөн кыргыз аялы эч нерседен коркпойт деген ой жылмаюуну жаратты. Тамашасыз кээде жашоо мүмкүн эместиги сизге деле тааныш болсо керек. Бир кезде эмне кыларымды билбей турганымда жанымда өтүп бара жаткан эркек кишиден темеки сурадым. Мага кутусу менен кошо карматышты. Францияда темеки бизден 10 эсе кымбат. Таң калган бойдон четке чыгып, чылымды чегейин дедим. Анан эле бутумдун жанында кыл калем жатканын көрүп калдым. Сүрөтчүлөр колдонуп турган жана сапаты мыкты кыл калем. Мен Парижге көргөзмө менен келип, анан ишенүү кыйын болгон кырдаалга туш болуп калып, анан эле жанында кыл калем жатат. Бир мүнөт мурда эле мени түрдүү саналар каптап, анан эле бул асмандан Кудай түшүп келгендей эле Алия, сен туура жолдосуң деген сөздү айтышкандай эле болду. Ушундан кийин эле баары чечиле баштады. Ушундан бери кыл калемди баштыгымда көтөрүп жүрөм. Аны менен кошо мен туура жолду бара жатам деген ишенимди кошо алып жүрөм, деп жазган Алия Шайгиева. Буга чейин мурдагы президенттин кызынын көргөзмөсү Париж шаарында өтүп жатканын жазганбыз. Сүрөтчү Алия Шайгиева 2016-жылы турмушка чыккан. Тайра аттуулуу Аюна аттуу кызы бар деп Спутник эже жазып чыккан.